Daha bir soru. Sizin darajаңызды Алла өзү көтөрдү да. Şu daraja kaçak basalsa эми. Şunu siz bilgensizби же, tilegensizби же, сурангансызбы? Суроону бербесе керек деп ойлойм да. Эмес берген. Берген? Мен муфтий болуп калдым да. Эртең менен мен saat 11'de mufti oldum, saat 10'da mufti oluşumu bilbeyt boçum. Vallahi kasam içip aytam. Men mufti olgun keçe dağı ayttım. Butunda жылаңар тапчыка кийип алгам. Арабияда тапчыка кийип, Арабиядан жаңы келгем 2 жыл болгон. Жайдын күн тапчыка кийип алгам. Арабча көйнөк анан башыма сәлдер алган болчум, муфти болуп калдым. Муфти болгондо эми жылаңайлак муфти болуп пайпагы жок. Биздин Орто Азиянын шартында носки кийбеген этикетке туура келбейт, билесиңер. Кичине кадыры бар адамда сөзсүз түрдө пайпак кийиш керек да. Бизде жылаңар жүрбөйт да, билесиңер. Уят эсептелет. Үскөлгө барсаң эле жылаңайлап жүрсөң болот, болсоң шарда жүрсөң, пайпагы жок жүрсөң болбойт да. Мен арабский менталитет түшүнүп жүргөм, мен жылаңайлак муфти болгом, билбейт болчум. Анан муфти болуш деп калганда бир күн бир досум сурады, сен тилектериң баарына жетсең керек деди да. Мен айттым, эмне сен муфти болдуң деп. Мен айттым, менин тилектерим бар эле, бирок ошонун ичинде ушул жок эле дедим да. Десем, эмне дедим, аз айтсам ишенбейсиз сен дедим да, ишенбейсиң дедим. Мен мисалы үчүн биринчи медресеге келип окуганда мен бир эле тилегим бар эле, Ясин сүрөнү толук жаттап алсам деген. Анткени мен жаттоом аябай начар да, бир нерсени жаттай албаймчы. Ушу Ясин жаттап алсам эң бактылуу болот элем деген ушундай пикирим бар элечи. Анан кийинчерээк Муктасарды бүтсөм деген эле тилегим бар болчу да. Анан Муктасар бүткөндөн Хидаяны окусам дедим. Анан кийин Маккага окусам деген тилегим бар эле. Маккага да окудум барыпчы келип. Анан ошол жерде докторантура алгым келди, бирок таныш жок, өтпөй калдым. Бакалавр бүт, университет бүткөндөн кийин кайра келдим, башка кылдым, бирок муфти болуп калам деген эч ойлогон эмес элем да, ушундай. Анан элдин бардыгына мындай машхур болуп, белгилүү болуп кетишти. Мен андай болбосум керек деп ойлогом. Мен өзүм даже молдо боло аламбы, жокпу дечи элем. Анткени мен мурда окуган эмесмин да, эчтеке окубай келгем да. Мен келсем, хужрада окуган көп балдар бар экен, алым болуп калган балдар көп экен да. Муктасар окуган, Кифая окуган, анан кийин эме окуган, Мушкат окугандар бар экен. Мен мугалим санын жарымда окугам келгенде. Анан эч убакта